Бул Таластагы ун ишканасы 2001 жылы ачылган. Учурда 18 адам иштейт. Кубаттуулугу бир күндө 45 тонна буудай тарта алат. Ал эми бир айда болсо 1,5 миң тоннага чейин жеткире турган кубаты бар. Ишкана ачылганда атайын технологдор Түркиядан келип, жергиликтүү жумушчуларды окуткан. Бир айлык курста окуп келдим. Лабораторияда Бишкекте окуп келдик, көрүп келдик. Ошо буудайдагы анализдерин кантип алыш керек, кандай текшериш керек, буудайды кандай акыбалда алыш керек, ошонун баарын көрүп келдик. Анан бу жерде бир жыл Турциядан келген технолог болду, ошо менен бирге бир жыл чогуу иштештик, анан өз салып кеттик. Ишкананын негизги максаты сапаттуу ундар менен элди камсыз кылуу. Ошондуктан эң биринчи ушул нерсеге чоң басым жасалат. Заводдун жетекчиси Нурлан Сырдыбаев өзү күн сайын лабораторияга келип, анын баарына көз салып текшерип турат. Вот да, аппакко. Талас жергесине тегирмен заводу өтө керек болгон. Дыйкандар түшүмүн жыйнап алып, бирок аны тарттыра турган тегирмен жок, кыйналышкан. Аны көргөн ишкер бул багытта элге жардам берүүгө аракет кылган. Талас жергесинде мындай жаңы тегирмендердин баары эскирип, ошондой ой болду эле да, ушул жерге жумуш өзүбүз дагы 200 гектарга жакын буудай себебиз. Ошол буудайыбызды баягы буудай түрүндө сатпай, ун түрүндө сатып, аз болсо дагы бир аз кирешеси өзүбүздө калсын деп ошондой ой менен ачканбыз. Ошонусу Талас жергесиндеги келген адамдардын көбүн буудайларын тартып беребиз. Казакстандан да буудайлар келет, ар кайсы жактын буудайларын болушунча арзаныраак, анан сапаттуу чыгарганга аракет кылып жатабыз да. Сапаттуу тартылган ун жумуш орундары менен камсыз болгон эл. Ишкананы ачып жатканда дал ошол мүдө биринчи ойлонулган. Эми мынтип 4 жылдан бери ал ийгиликтүү иштеп жатат. Бул Абердин Ангус асыл тукум уйлардын пародасы. Таласка дегеле Кыргызстанга биринчилерден болуп аны Нурлан Сырдыбаев алып келген. Уйларды былтыр алыскы Монтанадан Кыргызстанга жеткиришкен. Баасы $4,5 турат. 8 ай кезинде келген, бирок 8 айында эле бул уйлар жакшы келген, самолет менен келишти эле, ушу 2-3 күндө ушул жерге жетип келген, кыйналбай. Башында ар кандай сөздөр болот эле. Жашап кетеби Кыргызстанга, жашай албайбы деп, Кудай буйрса мына Кыргызстандын 4 чарба салган, 4-өндө тең байланышта болуп атабыз. Бардыгында аман-эсен чоңоюп мынакей тууп атышат. Көнгөндө да жакшы көнүп кетишти. Тукум берип, азыр уйлардын саны да көбөйгөн. Кыргыз уйларына салыштырсак, биздикине 500 килограмм эт чыкса, бул уйлардан тонналаган эт алса болот. Сертификаты менен келген. Азыркы турушу 2 жашка жете элек, 1 жаш 8 ай, 1 жаш 9 ай болуп калдыш керек. Азыркы турган салмагы 800-850 килограмм. 3-4 жылда, Кудай буйрса, мунун салмагы 1,5 тоннага чейин жетет да. Эми ушундай букаларды биз Талас жергесине көбөйтүп, биздин Таластагы породалар менен бирге аргындаштырып, жаңы ушу эт багытындагы жаңы породаны түзсөк деген ой болуп жатат. Кыргызстанда дал ушундай уйларды кармаган 4 чарба бар. Бизде болгону 230 баштай болсо, кошуна Казакстанда 30 миңге жакыны ушул порода болуп саналып, көбөйүп келишет. Нурлан мырза дагы Кыргызстанда анын санын өстүрүп, эт багытындагы чарбачылыктын өнүгүшүнө салым кошсом дейт. Кыргызстанда ушундай асыл тукум ири бодо малдарды көбөйтүү менен Евразия экономикалык биримдиктин рыногуна дагы чыга алабыз дейт ишкер Нурлан Сырдыбаев. 5 уйдун бир кирешесин бир уй бере алат да. Мындан башка дагы бир асыл тукум Герафортту дагы багып келет. Чоң мал баккан ишканасында алар үчүн атайын шарттар жасалып, жаңы технологиялар өздөштүрүлгөн. Уйларга өзгөчө той даярдалат. Жем берип атабыз, атала кайнатабыз. Бул эми бизден атала кайнатып аткан немелерибиз да. Кудай буйрса быйыл эметип атабыз, Кудай буйрса жакшы эле мынакей болуп атат. Букалар өздөрүнчө көрүңүздөр, өзүңүздөр деле. Ошол бул чарба быйыл көптөн бери эмет элек. Кудай буйрса 2 жылдан ашып калды, 3 жылга барып калды. Кудай көптөн бери 3 жылдан бери иштейбиз. Мына ушул жерде иштеп атабыз, агарып атабыз. Жаман эмес, шүгүр. Уйлардын тукумдуулугун жогорулатуу жана Кыргызстандын климаттык шартына көндүрүү үчүн Нурлан Сырдыбаев көп изденип аракеттерди көргөн. Ошондуктан тоюттар мыкты камдап, алардын багуусуна айрыкча көңүл бурат. Албетте анын бардыгына каражаттарды көп коротот. Антпесе кайтарымы болбой калат. Нурлан Сырдыбаевдин мындай аракеттери Кыргызстандагы асыл тукум бодо малдын санын жана эт сапатын жакшыртууга чоң жардам. Бул Нурлан Сырдыбаевдин дагы бир багыттагы иши. Канаттуулар фабрикасында асыл тукум тоокторду кармайт. Хайсекс Браун тоокторун дагы чет өлкөдөн алып келген. Анын жумурткаларынын даамы жагынан да дүйнөдө алдыңкы болуп саналат жана күнүнө жумуртка берип турганы менен баасы кымбат турат.
Жұмыртқа бағытында күніне туған тоқтарда, то есть проценті 90% тұрады. Тойыттарын өзіміз ұшақта дайындаймыз. Тооктор атайын торчулорду багылат. Анткени мындай жол менен караганга оңой, бакканга жеңил. Ооруларды жуктурбаш үчүн фабриканын мал доктурлары тоокторго балапан кезинде эле вакцинация кылып турушат. Жалпы бул жерде 42 000 тоок бар. Биз тамагына жалаң халал нерселерди кошобуз да, мисалы үчүн өсүмдүктөр, жалаң өсүмдүктөр. Малдын продукциясынан дайындалган эч нерсе кошулбайт. Эч кандай химикаттар кошулбайт, ошон үчүн халал. Анткени тоок эмнени жесе ошону жумурткага берет да. Дал ушундай технологияны дагы Кыргызстанга алып келгендердин бири Нурлан Сырдыбаев. Улам жаңы нерселерди өздөштүрүү менен дайыма айрыкча сапатка көңүл бурат. Ошондуктан тооктордун жеген жемдеринде атайын иштеп чыгышып, өз ишканасында гана жемди даярдашат. Корм дайындалчу сырьё. Ушул нерселерден корм дайындалат, тооктор тамактануучу тоют. Күн караманын майын сыгып алгандан кийинки калдыгы бир ингредиент. Андан кийинки ингредиент болсо соя. Соянын дагы майын сыгып алгандан кийинки калдыгы. Буякта протеин калат, майы калбайт. Бизге майдын анча көп кереги жок, анткени тоокторго майдын анчалык көп количестводо кереги жок да. Бул фабриканын жумурткалары бүт Кыргызстанга сатка чыгат. Жаңы ыкмаларды өздөштүрүү менен тооктордун асылдуулуктарын жогорулатып жатат. Аны менен алдыда Евразия экономикалык биримдиктин алкагында иштеген мамлекеттер менен атаандаш алууга белсенип келет. Эгер биз ошол рынокко чыга албай калсак, анда экономикабыз согуп кетет деп эсептейт Нурлан Сырдыбаев. Ошондуктан ал мал чарбачылыгы, дыйканчылык, канаттуулар фабрикасы жана ун өндүрүү багыттарын өркүндөтүүнү улантат. Ал эми өз айылында ишканаларды көбөйтүп жатканын да себеби бар. Анткени жергиликтүү иштарман жаштардын чет мамлекетке чыгып жумушчу күч болуусун каалабайт. Албетте агрардык тармакты да өнүктүрүү зарыл. Биз айыл чарбасын көтөрүш керекпиз. Айыл чарбасын көтөрмөйүнчө Кыргыз элинде Кыргызстан оңой менен көтөрүлүшү өтө кыйын. Тынч да болбойт. Эгерде айылда элдин курсагы ток болсо, баардыгы бар болуп турса, биз өзгөчө айыл жергесинде карпайым эл эч мындай тынччылыкты каалаган, мындай меймандос элдин баары ушу айыл жергесинде жайгашкан. Эгерде чөнтөгүндө болуп, баардыгы жетиштүү болуп турса, бизге саясаттын да кереги жок болот, революциянын да кереги жок болот. Ошондуктан биз Мандыкка тарбиялайт. Ата-энемди карап, ошого эметем да, сыймыктанам да, ошондо мен да үй бүлөм ошондо оксо экен деп. Анан папама чоң рахмат дейм да, анткени мен аябай лучший мектептерде окудум, азыр да лучший университетте да окуп атам, атса да биринчи курста. Айыл элинде болсо кайрымдуулук жаатында дагы жардамдарын аянбайт. Бул багыттагы иштерин анын жердештери жакшы билишет. Ал эми Нурлан Сырдыбаевдин алдыда мыйзам чыгаруу органына бара жатканын үй бүлөсү кубаттайт. Жогорку кеңешке бара жатат, эми ал жакка барганда элдин түшүгү эң биринчи орунда туруш керек. Жардам берем деп бара жатат, эми мен ишенем Нурландан жакшы бир депутат чыгат деп ишенем. Нурлан Сырдыбаев өзү айыл чарба тармагын алдыда дагы көтөрүүнү каалайт. Кыргызстанда бул тармакты көтөрө турган мыйзамдар жакшы жана керектүү жазылыш керек дейт. Себеби айрыкча айыл жеринде айыл чарба тармагын өнүктүрүү бүгүн өтө зарыл. Ошондо гана чет жакка жаштар кетпей, өз мекенинде наанын таап, мамлекеттин да жүгүн көтөрө алышат.